Урматтууларым, кандайсыңар, жарсыңарбы? Мол илгерки телерадио турмуш күзгүсү деп ЖТРдин имараты эле да. ЖТРдин мурун СССР убагында бул китеп магазин эле, книжный. Кийин бир газетага берилди эле. Бул так Жалал Абадта так ортосунда, мына борборунда, мына аллея, ЦУМ, Тору, базарга кирип кеткен жер. Өткөндө да бир нече жолу иштетпесеңер, иштете турган адамдарга бербейсиңерби деп кайрылдым эле. Ооба, жакында иштетебиз деп айткан эле да. Азыр му карагыла, айнеги сынып калыптыр. Бул эмне сынган айнек? Жанагы бесхозный, эси жок нерсе турса сынат да эми. Бул жерге түнү бомж-сомждор эле кирсе керек. Мына биз да турайлыкчы. Бул кери китеп магазин эле да. Кийин КТР, ЖТР болуп жүрдү. Бул жерде карабулдар отурма. Азыр бул жерде студиялар эле. Шаарды так ортосундагы холодильник турат. Бул жак студия болгон. Звукоизоляция, дож жана болсун деп тукумду, жумуртканы, кассеталарны илеген экен. Карагыла. Принтерлерди жанагысы турат. Бул жер караңгы. Бул жактан запись кылчу эле. Бул жактан дагы бир нерсе болгон экен. Азыр билбейм, эми жүрөм ичинде эмне, ким бар, ким жок. Бул жер директордун кабинети эле. Бактыкана жеп отурат эле берди. Люстрасы сынып жатат. Төшөктөр бияка мүмкүн бомждор кирип жатса керек. Мүмкүн. Бул жерде биз балдарга туалет, ванна, душ. Мол жер душ болгон экен. Бул жерлер шаарды так ортосунда ушундай бир, бул жагы решетка экен. Көчөгө чыгып кетет экен бул жагы. Ушундай шаарды бухгалтерия эсепкана дейт. Карагыла, шуну бир нерсеге берип койсо болот да. Бир мисалы жаш балдарга бул жерге касса болгон экен да бул жер. Жаш балдарга кружок, кружок дегендей же дагы бир нерсе коомдук телерадиокорпорациясы дейт. Ушул канча жылдан бери шаардын так ортосунда жанагы же арендага берип койсун бир нерсеге, туурабы? Арендага берип койсо дагы бир нерсеге жарап калат эле. Мына бир сыйра экскурсия кылып чыктым. Кайрасың айлайма. Рахмат көңүл бурганыңар үчүн.